Аузу биллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалама мактоолор болсун. Аллах таалама шүгүрлөр болсун. Аллах таалам райымдуу жана кечиримдүү зат, мээримдүү зат. Аллах таалам мээрими менен, Аллах таалам ушундай боорукерлик менен мен ушул залга келип, алхамдулилля шүгүр, 2 жыл болуп атат, сакайып, мындай өз алдынча кыймыл аракеттерди жасап, өз алдынча мурдагы жаштыгымдагы баскан покупкаларымды кайра таап, ошондой басып калдым. Кудайга шүгүр. Мындан 2 жыл мурун мен даже үйдө туалетке дагы мындай көчүгүм менен мынтип басып барып калган элем. Ошол күндөрдө жолдошум менен Жалал Абад курортуна барсак, ошол жерден оштон баргандар менен чогуу жатып калып, ошолордон ушул агайдын дарегинде болуп ушул жерге келип калдык. Аллах таала ошол жерден берди шифаны. Нурасан агайым себепчи болуп, гимнастика, бир күн йога, бир күн тайзи ойнойм. Нурасан агайыма чоң рахматтарды айтам, алкыштарды айтам. Өмүрүнөн береке тапсын, балдарынын жакшы күндөрүн көрсүн, үй бүлөсү менен, ата энеси менен, бир туугандары менен ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн агайым. Ошол жерге, ошол Жалал Абадта жүргөндө уктук деп атпаймынбы? Ошол жерде Айнура деген, коммунизм айылынан Айнура деген кыз көптөн бери ооруп жүрүп, ошол келечекте бир Нурасан деген агайдын колуна барып айыгып, анан өзүнүн айылына зал ачыптыр деп айтышты да бизге. Анан ошол эжекени издедик. Айнурага бардык. Айнурага барсак, Айнура ушул даректи берди. Өзүнүн кандай болуп ооругандарын, эмне болгондору жөнүндө айтып берди ал да. Анан ушул агайдын дарегин айтты. Ошол менен жолдошум экөөбүз бияка келдик. Бирок мен ушул жерге биринчи келгенимде, бул 2-нчи этажда экен бул зал. Ошол ар бир ступенькага чыгыш, бутун көтөрүш өтө кыйын эле, өтө оор эле. Кыйналып кетчү элем. Зорго чыгат элем ошо 2-нчи этажга. Жарым сааттан ашыгыраак убакытта чыкчу элем. Түшүш да ошончолук проблема эле. 2 ай дегенде кичине жеңилдеп, буттарым көтөрүлүп, ступенькага оңой коюлуп калды. Ошонун дагы мага ишенич, мага ушундай ушул жерден айыгышыма көзүм жетип, мен калтырбай эле келип жүрөм. Бир себеп менен гана калып калбасам, атак албайм мен. Күнүгө келем, ушу үйдөн таңга маал чыгам. Ушул жерге 6:30-да жетип келем. Башында ревматизм деп койгон эле, андан кийин дагы бир бияка келердин астында тапшырсам, ревматоидный артроз деп койду, эми билбейм. Анан кайсынысы ревматизмби же ревматоидный артроз экөөнүн 2 диагноз коюлган да. Анан бул жерге келгенде диагноз деле сураган жок агай, бирок мен немеми түзүлүшүмдү карап туруп эле, сизде энергия жетпейт экен же сизде кыймыл аракет аз экен деп туруп, ошол гимнастикаларды жасатып баштады. Гимнастиканы жасаганымда баягы кыймылдабай уктап жаткан жерлерим ойгонуп, аябай оорусу катты күчөдү. Агай айтты, ошол ооруларга чыдап келсеңиз, калтырбай келсеңиз, мен айтканды аткарсаңыз айыгып кетесиз деп поддержка берип атты. Аллах таалам шифаны ушул жерден берди. Себепчи Нурасан агайым. Аллах таалам ыраазы болсун агайыма. Өмүрүмдүн акырына чейин Аллах таала канча өмүр берген болсо ошончо келе берем деген ниеттерим, ойлорум бар. Өзүм келгенден бери дагы бир 3-4 эме алып келдим бул жерге. Мени көрүп, менин айыкканыман көрүшүп, бир 3-4 келди да. Биз деле ошол жерге барып айыгайлы деп, азыр ошол жерде олар дагы эме жасап жүрүшөт, гимнастика. Дагы көрүп аткандарга, эгерде мага окшоп жабыр тартып, буттары ооруп, баягындай ашыкча вес менен, грыжа менен, башым ооруп атат деп остеохондроз менен, деги эле денедеги кандай бир оору менен ооруп кыйналып жүргөндөргө мен ошол жерди сунуштайт элем. Ойлонбой, жок ошол жерге барсам мен айып кете белем, жок дебестен ойлонбой келе бергиле. Мен мына өзүм кандай абалда келдим эле, азыр кандай абалда турам, бардыгын бир гана өзүм сезип турам, анан Аллах таалам билет. Оорубай калдым, Кудайга шүгүр, буттарым мурдагыдай оорубайт. Азыр үйдө тириликти дагы өзүм кылып калдым. Ооруган адам кандай болот эле? Ооруганда тирилик
көзгө көрүнбөйт, бир гана жаның менен болуп каласың. Үйдө ишти эле кыла албайт элем, даже мына кол көтөрүлүп бетимен нормально мындай жуа албайт элем. Жашоодон неме болуп калат, чарчап каласың да, көңүлүң калбай калат эчтекеге. Анан бул жерге келгенден кийин уже кандайдыр бир жарыкчылыкка киргендей болуп, жашооң жакшы жакка өзгөрүп баштайт да. Аллах таалам ушунчалык адамды жашоого дагы кызыктырып коет экен да. Бул эми Алла тааланын можизасы, бул керемети, Кудай кааласа. Мындан ары Аллахым жаштыктарын берсин.